Ысык көл районунун менен Балыкчы шаарынан маған акча чогултуп берип, курултайчылардын баары депутатка талапкер кылышты. Ал жерде 14 талапкер жүрдүк. 14-тün тең өз көзүм менен көрдүм. Мен бир дагы агитатор алган жокмун, бир дагы баннер чыгарган жокмун. Өзүм бүт базарды кыдырып, элди кыдырып жүргөндө ошол элдердин оюн айткым келди да. Ошолор талапкер дагы көчө кыдырат бекен, талапкер да эл кыдырат бекен деген сунуштарды айтты. Ошондо баары тең койгулачы силер ким? Мырза, кечирим сурайм. Законопроект боюнча, мыйзам боюнча сунушуңуз болсо ошону сүйлөңүз. Ошентип айтышты эле, анан азыр бул законуңузда дагы карапайым элдин укугун тиги кандайдыр бир ыңгайсыз акыбалга алып келип атасыңар. 300 миңди мисалы үчүн мен таба албайм, анан башка карапайым эл кандай табат билбейм. Бул жагынан туура эмес го деп ойлойм. Ошону азыр тиги жерден Дастан мырза айтты, аз айтса туура болот беле деп. Анан кайра кайтарып берүү жагын айтып атасыздар, берилбейт деп. Бул эми менин жеке оюмда вымогательство болуп калат го. Ал акчаны жетиштүү добушун алса кайра берүү жагы туура эле болот го деп ойлойм. Анан үчүнчүсү агитатор деген оор маселе экен, эң коррупционный система экен ошол. Ал тиги Дастан мырза менен тиги эжек айткандай, 1000 агитатор жалдап алса, көчө кыдырып эл менен агитация жүргүзбөй эле жөн эле жүрүп эле өтүп кеткенге мүмкүнчүлүгү бар экен. Себеби ошол агитаторлор үй бүлөсү менен салып койсо эле өтүп кетет экен да. Себеби анча көп голос менен деле өткөн жери жок. Бүт эле округтардагы депутаттар шайланган, бул кийинки мурунку шайлангандардын баарын эл көрүп эле турат, айтып эле турат. Эл айта албаган менен көзү көрүп, акылы жетип, түшүнүктөрү жетип эле турат. Ошону айтып эле атышат. Ошол жагында калпыстык бар деп ойлойм да. Анан карапайым элдин шайлоого катышпай алган укугу тебеленип калууда болуп атат. Себеби акчасы жок, кандай катышат? Катыша албай калат. Ошол эле Дастан мырза айткандай, мугалимдер кайдан табат ал акчаны? Медиктер кайдан табат? Бирок ошолордун баары кыйын закон чыгарып, кыйын иштегенге дилгир, билимдүү, духу, руху бар айым мырзалар деп ойлойм. Ошолордун баарын тең катышууга мындай бөгөт коюп аткандай сезилет да. Анан дагы бир айта турган нерсе, бул законду окуп карап чыккандан кийин карапайым эл мен баш болуп эле биз такыр эле мындай депутатка дагы, кызматка дагы барууга бизге мүмкүнчүлүк жок экен деген ойдо калдык да. Себеби бардык жагынан карап көрсөк, бизге мүмкүнчүлүк жокко тетедей да. Анан кандай болот билбейм. Иши кылып мен айтар элем, бир 30-40% карапайым эл нааразы эле, чтоб себеби өзлөрү катыша албай каларын, өзлөрү аракет кылып атат. Ушу болсом, мен дагы ошондой сүйлөсөм, азыркы окуучулардын баары эле ким болосуң десе депутат болом деп атат. Ошолордун дагы депутат болор болбосу күнөм болуп атат да. Ушул жагынан да карап көрсөңөр. Мен Нуржан айымга Бостерден да сунуштагам. Агитаторларды жойгулачы агитаторлор деген ушинтип бар жерде иш алып барып атышат, башка талапкерлерге мүмкүнчүлүк бербей атат деп. Анан менин сунушум ушул эң коррупционный система деп ойлойм. Ошол башкаларын айтты окшойт, агитаторлорду ченем коюш керек го, кыскартыш керек деп ойлойм да. Рахмат барыңыздар. Рахмат. Кийинки сөз Козуев Алишер Абдуллаевичте. Рахмат, Чолпон Алыевна.